Ишкердиктин субъектилерин текшерүүлөрдү каттоо автоматташтырылган маалыматтык системасы. Жаңырган жылдын 1-январынан баштап ишкерлер үчүн текшерүүлөрдү каттоого алган онлайн тиркеме иштей баштайт. Анда алдыда ишкердик субъектиге келе турган текшерүүлөр канчалык деңгээлде мыйзамдуу жана алар эмнеге багытталганын билүүгө болот. Эгерде жүргүзүлүп жаткан текшерүүлөр мыйзамсыз болсо, башкы прокуратура аны көзөмөлгө алат. Башкы прокуратурадан каттоодон өтпөй туруп текшерүүлөр жүргүзүлсө, ишкерлик субъектилерге карата иштелип чыккан жобону бузуу деп эсептелинет. Негизги максатыбыз биз жеке ишкерлердин укугун коргоо жана аларга текшерүүлөрдүн тартибине бүт бардыгыны биз укук органдарыбызды жана салык кызматыбызды реалдуу түрдө автоматташтырган маалыматтык системасы менен аркылуу гана уруксат алып, ошол жерден уруксатында ушул жерде биздин прокуратуранын штампы жана QR-коддун коюусун гана менен гана текшерүүгө укуктуу. Калган учурларда анда эч кандай укугу жок. Укук коргоо органдарынын, салык жана контролдоочу органдарынын көп сандаган текшерүүлөрү жана ыйгарым укуктарынын аша чабуусу жөнүндө ишкерлердин жана коммерциялык банктардан даттануулары арбын. Мындан улам 2023-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейин ишкердик субъектилерине текшерүүлөрдү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу киргизилген. Андыктан ар бир ишкер текшерген тараптардан прокуратурадан каттоодон өткөндүгүн аныктаган уруксат кагазын талап кылышы керек. Анда штамп жана QR-коду болушу шарт. Кайсы текшерүүчү организациядан келди. Бул жазылат. Ошол предписаниянын регистрация номери жазылат. Ана кайсыл убакка чейин текшерет. Ошонун баары ошол жерде жазылат. Текшерип барган инспектордун чөнтөгүндө дайыма удостоверениясы болуш керек. Барганда сиз сурайсаңар, текшерүү барагыңды бер, удостоверениеңди бер. Өкүнү салыштырсаңар. Эгерде ошол предписанияда жазылган фамилия баары жөн келсе, кийрийсиңер. Эгерде келбей турган болсо, кийрбейсиңер. Уруксат бербейсиңер. Жаңа автоматташтырылган тутумдун пайдасы тууралуу ишкерлерге Бакай Ата райондук прокуратуранын, ички иштер кызматкерлеринин, салык кызматынын өкүлдөрү катышкан жыйында кеңири маалымат берилди. Жыйында мыйзамсыз жана негизсиз текшерүүлөрдү алдын алуу багытында иштелип чыккан тиркеме ишкерлердин ишин бир топ жеңилдетери белгиленди. Иштешкенден баштап налоговыйлар андай деле мындай мыйзамсыз барбайт. Ар дайым ошол жаңы чыккан ККМ боюнча эле барып, бардыгы мындай убагы менен эле барып текшерип турушат. Убагы менен эле барып, эгерде жаңы мыйзамдар болсо, бизди ошо Бакай Ата районунун администрациясына чакырып, түшүндүү иштерин жүргүзүп, анан эч кандай деле баш штрафтарды салбай, бири-бирибиз менен мындай жакшынакай түшүнүп эле иш алып барышат. Президенттин жарлыгы жеке ишкерликти өнүктүрүүнү, аларга жагымдуу шарттарды түзүү, инвестициялык климатты жакшыртуу, ишкердик субъектилеринин экономикалык ишине колдоо көрсөтүүнү көздөйт. Аны менен катар ишкердүүлүккө негизсиз кийлигишүүнү токтотууга мүмкүнчүлүгүн түзөт. Чолпон Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району.